Садырбекова, Татушка, Татишка, Тати. Кесибим боюнча алып баруучумун, теле алып баруучумун, журналистмин. Анан кичине актриса. Кичине. Анан ырчы да болуп коем. Бирок үйдө эле, туугандар арасында. Мыкты алып баруучу болуш үчүн ал нерсени каалаш керек. Каалоо өтө чоң болуш керек. Албетте жөн эле каалап, кыялданып жата албайт. Аракеттениш керек, машыгыш керек күн сайын. Машыгуу дегенде, мисалы, ал теле алып баруучулукка эмнелер кирет? Артикуляциялык көнүгүүлөр кирет. Өзүбүздү көбүрөөк китеп окуш керек. Китеп окуганда дароо ошол нерсеге дагы көнө келет да. Тил көнөт ошол нерсеге. Көбүрөөк китеп окуш керек, ар тараптуу болуш керек, мыкты алып баруучу болуш үчүн. Анан кандай сапаттарга ээ болуш керек деп калдыңыз? Ар тараптуу, билимдүү, эмоционалдуу деп айтып кетет элем. Себеби дегенде көп айтат, жок эмоцияны жашырыш керек алып баруучулар. Мен антип айтпайм. Эмоционалдуу болуш керек, жашырбаш керек ал нерсени. Ошондо көрүүчүгө жакын боло алат болушубуз керек деп ойлойм да. Алып баруучулар, андан теле алып баруучулар болот, Мисалы, теле алып баруучулар канча табат десек, Бишкекте анча деле көп таппайт го. Көпчүлүк ойлойт экен, теле алып баруучулар мыкты акча табат, бай жашашат деп. Эми бардыгы эмес, албетте, бул жылдан келет болуш керек, тажрыйбадан да улам көз каранды болуш керек. Теле алып баруучулар орточо эсеп менен мен ойлойм 15 миңден 30 миңге чейин. Ал эми алып баруучулар жакшы эле табат. Кесибимде жактырган нерсе бул мен жашайм, мен иштейм. Бул менин ушунчалык жан дүйнөмө жакын жумушум. Мен жөн гана иштегенде мен жашайм. Ошол нерсе мага аябай жагат. Жакпаган нерселер телевидение адамга 3 же 5 килограмм кошот эмеспи? Эфирчи, экран. Анан ушул көп айтып калат. Апе, жашоодо кичинекей эле кыз турбайсызбы депчи. Ошол нерседи укканда бир аз кайгырып калам. Бирок эми жаратылыштан ушундай болсом эмне кылайын, дене түзүлүшүм ушундай бир чоңураак кыз окшойм. Анан ошол нерсени укканда жакпай кетет кээде, бирок ушундаймын эле жок. Дагы бир жакпаган нерсе эстеп кетпедимби? Жеке жашоону куруу бир аз татаал менин кесибим менен. Себеби дегенде публика алдына чыккан, ар дайым эле теледен сулуу болуп сүйлөйбүз да, жасанып бир аз. Ошол нерсени мырзалар көп жактыра бербейт экен. Балким биздин мырзалар жактырбайт, балким мен каалаган мырзаны мен дале жолуктура элекмин, Ошол нерсе бир аз жакпай кетет да. Эмнеге аны жөн эле кабыл алышпайт? Эмнеге бул жок, теледе иштеген кыз болсо, журналист болуп эмгектенген айым же бийкеч болсо, алар менен сүйлөшүү татаал деп ойлошот. Ошол нерсе мага жакпайт. Ооба, бар. Андан ары дагы биздин өлкөбүздө эмес, башка өлкөдө дагы менин келечегим бар. Болгону ал нерсени мен көзүмдү чоңураак ачып көрүшүм керек, ал мүмкүнчүлүктөрдү. Балким бул менин жалкоолугумдан болуп аткандыр. Мен өзүм жетким келип аткан, багындыра турган ийгиликтерди дагы ал нерсеге жете элекмин. Болгону мен жалкоолугумдун айынан болуш керек. Кесибимдин келечеги бар. Болгондо дагы бул кесибимдин келечегин башка жактан дагы көрүп, сынап көргүм келет. Актриса болмокмун. Себеби кичинекей кезимден ушундай бир өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү байкап койгом. Актриса же теле алып баруучу деп. Теле алып баруучу көбүнчө жакын болду окшойт. Анан азыркы учурда ушул Бажарики деген тасмаларга тартылып көргөн соң дагы актерлук кесипке окуп койсомбу, ал кесипти дагы аркалап көрсөмбү деген азыр ойлор келип атат. Бирок кинодо гана эмес, театрда. Себеби дегенде театрда эмгектенген актерлорду көрүп мен аябай суктанам. Мен дагы ошондой болуп өзүмдү сынап көрсөмбү деп ойлойм. Ийгиликтүүмүн деп ойлойм, бирок аябай мындай чоң жар салып айта албайм. Себеби дегенде багындыра турган ийгиликтер дагы аябай көп. Мен каалаган дагы нерселериме жете элекмин, жетиш керек. Мен ийгиликтүүмүн эмес, мен ийгиликтүүмүн деп айтам.
Кыргызстанда адамдардын аң сезимин, адамдардын ойлорун өзгөртмөкмүн. Мага ушундай жакпайт, эл эмне дейт деп жашайбыз го. Ал нерсени мойнубузга алгыбыз келбегени менен ошондой болуп атпайбы? Ушундай ой бизде калыптанып калган. Андай нерсе биз менен чогуу жүрөт. Бул чоң жүк катары элестетет элем. Ошол жүктөн арылсак деп баардыгыңыздарды чакырып кетер элем. Келиңиздер, эл эмне дейт деп жашабайлы, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды билели, өзүбүздүн каалоолорубузду биринчи кезекке коелу дагы. Ал нерсени өнүктүрөлү, өзүбүздүн талантыбызды көрөлү, аны ача билели, ал нерсени өнүктүргөндү дагы билели. Анан адамдардын ою менен жашабайлычы, ушул нерсени өзгөртөт элем. Өз чөйрөмдө эгерде биздин кыргызстандыктардан ала турган болсок, ал телеалпаруучу эмес, ал диктор. Диктор Нуржамал Бурханованы өтө баалайм, себеби дегенде ал эфирде өзүн өтө эркин сезет. Ал эфир аркылуу көрүүчүсү менен сүйлөшөт. Ал деген жаңылык алып барбайт. Ал бир диктордун маскасын кийип, же телеалпаруучунун маскасын кийип алып эле бир жаңылыкта окуй бербейт. Ал сүйлөшөт. Ошол нерсеси аябай жагат. Андан сырткары бул эгерде башка чет өлкөлүктөрдөн айта турган болсок, дал ушундай сапаты бар Опра Уинфри дагы аябай жагат. Себеби дегенде ал экран аркылуу ушундай бир адамдарга жакын болгонду билет да. Ошол нерсеси аябай жагат. Анан 25 жыл бою өзүнүн автордук берүүсүн даярдап келди, адамдарды өзүнө тарта алды, көрүүчүлөрдү, адамдардын жашоосу менен жашай алды, көрүүчүнүн жашоосу менен жашай алды. Ошодон улам мен аябай баалайт элем. Анан ошол сапаттар менде дагы болсо деп албетте кыялданып, ошентип мен дагы алып барганга аракет кылам. Себеби дегенде биз деген саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен дегенде биз дароо эле алып баруучу болуп калабыз. Сиз кандайсыз, жакшысызбы, кутман кечиңиз менен дегенде биз жөнөкөй эле баягы эфирдеги эле таттыбүбү болгону эфирдин сыртындагы Мирбек байке менен эфир ичиндеги таттыбүнү экран эле бөлүп турат. Ушундай бир ар бир телеалпаруучуда жөнөкөйлүк, анан адамга, көрүүчүгө жакын болсо деп ойлойм да. Баягы эле шаблон сөздөрдүн айткандын кереги жок, жөнөкөй эле бололу. Жалпысын айтканда элдер өсүп жатат. Азыркы замандын талабына жараша башка өнүккөн чет өлкөлөрдө болгон нерсе бизде деле бар. Бирок бир нерседен биз артка дагы кеткен жокпуз, алдыга дагы жылган жокпуз. Бул билим болуш керек. Билим системасы жалпысынан стабилдүүлүктө эле турат да азыр. Жылган да жок. Мен ойлойм бир кадам да жылган жок алдыга. Ошол нерсени, билимди, мектептеги билимди, жогорку окуу жайдагы билимди бир аз өнүктүрсөк жакшы болот эле. Ошол нерседен биз артка дагы кеткен жокпуз, алдыга да жылган жокпуз тилекке каршы. Туруңуз, кыймылдаңыз, каалаңыз, жетиңиз деп айтар элем. Жогоруда да айтып өттүм го, каалаш керек да. Кааламайынча бир нерсени, эч нерсе ал ийгиликке жетүү кыйын болуш керек да. Ойго, бир максатыңа жетүү да кыйын болуш керек. Каалаңыздар ал нерсени, бирок каалап эле жатып албастан, албетте сөзсүз түрдө ошого тиешелүү иш-аракеттерди көрүш керек. Ооба, андай нерсе ушул жумушка тиешелүү аябай көп болгон. 5-каналда иштеп жатканда таңкы берүү бир эмес, бир 2-3 жолу жабылды. Акырында жабылып жок болду. Өтө жаман болгом. Чын, каяка барам, эмне кылам, мени жумушка алабы деген да суроолор болгон, албетте, бирок жумушка алгандар болду. Анан ушундай ойлор мени каптап кеткен. Эмне кылсам мындан кийин, кандай багытта иштесем депчи. Анан билем да, мен теледе болушум керек. Теле менен, телевидение менен мени эч ким арылта албайт. Анан ошондой ой менде жашады, бирок убактылуу сөзсүз түрдө мен аябай депрессияга кабылдым. Депрессия дегенде бул ой эле болуш керек. Ойлондум, күнү түнү ойлондум, эмне кылам мындан кийин, каяка барам деп. Себеби дегенде мен телевидениени өтө жакшы көргөн адаммын да. Анан аябай жаман болот экен да, сенин жакшы көргөн жумушуң туруп эле жок болуп кетсе. Буга эч ким күнөөлүү эмес. Болгону ушундай болуп калат кырдаал.
теледе иштеп жүргөн журналист үчүн, тележурналист, теле алып баруучу үчүн оператордун ролу аябай чоң. Ал менен тил табыша билиш керек, ал менен дос болуш керек дегенде. Андан көп нерсе көз каранды. Өзгөчө ошол апрель телеканалында эмгектенип таңырта берүүсүн алып барып калганда кесиптешим Алишер Анарбек уулу экөөбүз ушундай тематикалык күндөргө карата ошол эле энелер күнү улугу, жаз келди, мисалы жаздын биринчи күнү болчу билишимче. Анан ошондой бир 4 сап кыргызча ыр жаттап чыкканбыз. Мен унутуп калгам. Мен таптакыр унутуп калдым. Бирок таптакыр унутуп калып, эң негизгиси жана эмоцияны жоготкон жокмун, харизманы бере алдым, бирок сөздөрдү бурмалап таптакыр башка эле нерсени айтып койгом. Бирок көрүүчү ал нерсени байкабай деле калган. Себеби дегенде, эң негизгиси өзүңдү жоготпош керек да. Сөзүңдү жоготуп унутуп калсаң дагы, өзүңдү контролдой билүү бул дагы талант. Өзүңдү жоготпой, эмоция менен, харизма менен берип койсо болот ал нерсени. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун, Чыңгыз Төрөкуловичтин туулган күнүнө карата биз анын монологдорун окуп чыкканбыз. Мен Алтынайдын монологун поездде агай экөө коштошуп аткан бир монологу бар эмеспи? Ошону окуп атканда аябай мынтип эмоцияга берилип, өзүмдү театр актрисасы сезип, бир нерсени айтып келатканда унутуп калдым, бир сөзүн унутуп калдым. Бирок билдирген жокмун ал унутуп калганымдычы. Мындай дагы кайгылуураак кылып койдум сөзүмдү, башка сөзүмдү, ошону менен унутулуп калды.